Асылдын баркын асыл билет. Калтардын асылына бүркүттүн асылы кол салбайт. Буга чейин интернациялык уюм акындарды окуткан. Мен тааныган акындар таптакыр башка жакка өзгөрдү. Дүйнөнүн кенендигин түшүнүштү. Бизден башка дагы жашоолордун бар экенин туюптур. Анан мен аябай сүйүнүп ыраазы болуп калганмын. Анан мен интернетке өзүм бардым. Эмне үчүн биз бир мекеменин, мамлекеттик мекеменин ичинде турган акындарды окутабыз, дастанчылар менен манатчылар көңүл сыртында калып калат. Бул калыпсыздык. Ушул нерседен бизди да окутуңуздар деген сунушумду бергем. Ошол сунуш колдоо таап, бүгүн окутуп атат. Жөн гана окутуп койбой, өзүбүздөгү болуп аткан өндүрүмдү дүйнөгө жайылтууга карата бир чоң нерсени алып берди. Бул улуттук баалуулуктарга карата, эртеңки улуттук баалуулуктарды алып жүрүүчүлөрдүн эртеңи үчүн пайдубал жана Каухар Шамчырактай да коомдук майда барат нерселерге алынып кетпей, ошол нерселерди жетеленип кеткенге эмес, жетелеп кетүүгө үйрөнүп атат бир. Экинчиси, туу түбүндө турса айланып жүрө берген эмес, туу көтөрө турган эр азаматтардын эртеңине пайдубал кылып берди. Бул чоң эмгек. Bunun бүгүн баасы болбойт. Эртеңдерден нарк күндөрдөн ушул балдардын карегинде ушул жер калат. Казак акындар айтат го, жаксылар шандаң рет косулады, косулган кездеринде жосулады дегендей болуп, Назаркул агайдын, Түгөлбай агайдын кептерине кулак канып атат.